Акча. Чындыгында акча каражатынын жетишсиздиги жубайлардын мамилесине таасир тийгизеби? Ажырашуунун себептерин изилдеп көрүшкөндө негизги 5 себептин бири акча экени маалым болгон. Акчанын жетишсиздиги бирин-бирин катуу сүйөбүз деген жубайларды дагы ажыратып кое алат экен. Ал эми буга Кудайдын көз карашы кандай? Кудай акча көйгөйүнө көз жумуп, унчукпай койгон эмес. Кудай үй бүлөнүн жетиштүү жашашын каалайт. Биздин кантип акча таап, кантип коротуп жатканыбызга ал эч убакта кайдыгер эмес, тескеринче кызыктар. Экөө бир дене болот. Демек эки капчык бир капчык болушу керек. Көптөгөн үй бүлөдө капчыкты бир кылганга, акчаны эки башка колдонуу ыкмасын бир ыкма кылууга караганда, эки дененин биригиши кыйла жеңилирээк. Акча үй бүлөнүн күнүмдүк жашоосунда пайда болуп турган өтө татаал суроо. Акча интимдик мамиле, тууган тушкандык мамилелерге караганда көбүрөөк көйгөй жаратат экен. Акчага туура эмес мамиле кылуу, туура эмес колдонуу көптөгөн кыйынчылыктарга алып келет. Финансы маселесинде биздин Кудайга болгон ишенимибиз, ага тапшыралуубуз сыналып, текшерилет. Акчаны туура эмес колдонуу үй бүлөлүк мамилелердин так жүрөгүнө канжар сайган сымал. Бакыт менен байлык көптөгөн жубайлар үчүн синоним. Байлыгың болсо бактылуусуң. Ошондуктан колдон келсе көбүрөөк акча табуу алардын жашоосунун негизги максаты болуп келет. Бул максатка жетүү үчүн адамдын болгон күчү, ден соолугу жана баардык чыгармачылык жигердүүлүгү жумшалат. Акчаны туура колдонуу жөнүндө көптөгөн макала, илимий иштер жазылып келет. Бирок угарман, биз бүгүн аларды четке чыгара туруп, көйгөйдүн тээ тамырын казып көргөнгө аракет кылалы. Кудай сөзүндө акчага карата мамилени толугу менен камтыган бир аят бар. Ыйык Инжил китебинде еврейлерге жазылган катта 13-бөлүмдө 5-аятта мындай делет. Акчаны сүйүүдөн оолак болуп, колуңарда барына каниет кылгыла. Бул аяттан эки жыйынтык чыгарсак болот. Биринчиси оолак болуу жана каниет кылуу. Экинчиси ач көздүк жана сараңдык. Кудай биз каалаган нерсебизге ээ болгондо эмес, азыр эмнеге болсок, ошого ыраазы болушубузду каалайт. Грек тилинде акчаны сүйүүнү билдирген эки сөз бар. Сөзмө-сөз которгондо акча жандуулук жана дүнүйөкордук дегенди билдирет. Материалдык көйгөйдүн эки тамыры так ушулар. Дүнүйөкордук. Бул акчаны сүйүү, акчаны коротуу кумары. Мындай аялдар менен күйөөлөрдүн чөнтөгүндө акча көп убакыт турбайт. Алар акчаны эмнеге коротуш керек экенин бат эле табышат. Мындай жубайлардын үйү керексиз оокаттарга толо. Акча жандуулук болсо тескеринче мааниге ээ. Тапкан акчаны кандай гана жол болбосун сактап калуу. Андай адамдар акчасын банкка салат. Кереги тийип калат деп байпактарына тагап коюшат эмеспи? Бирок кереги тийип калган күндө да ал акчаны колдонушпайт. Мындай адамдардын колу ачык эмес, зыкым деп да коюшат. Ошентип акчаны ыгы жок коротуучу акчаны ырахат алуу үчүн жумшайт. Ал кумарга, ач көздүккө, көз тойболчулукка жетектелет. Ал эми зыкым болсо тескеринче келечектен коркот. Ошол себептен акча чогулта берет. Өзүн коопсуз сезүү үчүн аны эч жака коротпойт. Бирок адам акчаны ыгы жок коротуучубу же зыкымбы? Эгер ал чекти билбесе, Кудай сөзү андай адамдарды акча жандуу деп атайт. Кудай жубайларды дүнүйөкор болбоого чакырат. Муктаждыгы канааттандырылганга ыраазы болуп, андан да чоң нерсеге умтулуп, жулунбаган, каниет кылган жубайлар Кудайга жагат экен. Кыйчалыш кырдаалдарда дагы каниет кылуу жүрөктө жана үй бүлөдө тынчтыкты сактоонун кепилдиги болуп берет. Акчага туура мамиле кылуу тууралуу Инжилде дагы бир маанилүү үзүндү бар. Тиметейге даректелген каттын 6-бөлүм 10-аятында мындай деп айтылат. Анткени баардык күнөөнүн түбү дүнүйөкорлукта. Кээ бирөөлөр байлыктын артынан сая түштү да, ишеним жолунан адашып, баштарына канчалаган кайгыларды үйүштү. Акчаны сүйүүчүлүк биздин табиятыбызда бар. Жөн эле 5000 сом алуудан эч ким баш тартпайт, чынбы? Бирок биз акчага карата сүйүүбүзгө чек койбой, көзөмөлдөн чыгарып жиберсек, ишенимден четтеп кетүү коркунучу бар. Андай адамдар жыйындан, үй бүлөсүнөн, моралдык принциптерден четтеп, акырында Кудай менен болгон мамилесин да жоготуп коюшу ыктымал. Кудай бай адамдарды беришем болууга чакырат. Анткени берүү менен келечегинин бекем пайдалуу болор, чыныгы дөөлөттү топтоп, төөлүк өмүрүдө энчилешет дейт 19-аятта. Көптөр келечектен коркушат. Алар акчага таянышат. Анткени алар Кудайга ишеним арта алышпайт. Башкача айтканда, алар Кудай ишенимсиз шерик. Мен кырсыкка учурасам, ал мени таштап кетет. Ошондо мага акча керек болот.
ошондуктан мен мүмкүнчүлүгүмө, өз күчүмө ишенгеним туура дешет. Бирок Кудайда буга өз жообу бар. Акчага таянбагыла. Алар жардам бере албайт, Кудайга таянгыла. Кудайга таянуу демек ал чындыкты айтып жатканына ишенүү. Кудай болсо мындай дейт: акчаны сүйүүдөн оолак болуп, колуңарда барына каниет кылгыла. Анткени Кудай мен силерди эч качан таштабайм да, калтырып кетпейм деген. Кудай акчаны сүйүүнүн ордуна ишенимди сунуш кылып жатат. Акчаны сүйүүчү Кудайга караганда акча ишенимдүү деп ишенет. Бирок асманда так ушундай адамдарды кайгы күтөт. Качан алар асмандагы эсеп кысабына кайрылып, андан бир нерсе алайын дегенде, анысы бош болуп калат. Биз акчаны сүйбөшүбүз керек, анткени Кудай биздин муктаждыктарыбызды толтурам деп убада берип жатат. Башкача айтканда, ыйык жазуу мындай дейт: коркпогула, Кудай биздин ишеним артуубузга татыктуу. Ыйык Инжил китебиндеги аяттарга кайрылсак. Лука жазган жакшы кабардын 12-бөлүмү 16-аяттан 20-аятка чейин. Бул жакта мындай дейт: ошондон кийин Ыйса аларга мындай ибрат айтып берди. Бир байдын эгин талаасы жакшы түшүн берет. Бай ичинен ойлонот: эмне кылсам? Эгин жыяр жайым жок. Кой, минтейин. Кампаларымды бузайында кайра чоңураак кылып салып, бардык эгиним менен мал мүлкүмдү ошол жерге коеюн. Анан өз жаныма айтам: жаным, көп жылдарга жете турган байлыгың жатат. Эми эс сал, ич, же, шапар тээп шаттан. Бирок Кудайга: эй акылсыз, бүгүн түнү жаныңды алганы келишет. Жыйган тергениң кимге калат дейт. Угарман, биз бул бай адамдын үй бүлөсү болгонбу же жокпу билбейбиз. Менимче Кудай жыйган тергениң кимге калат деп суроо бергенине караганда, үй бүлөсү болгон эмес окшойт. Кудай бул улуу урматтуу, ийгиликтүү ишкерди акылсыз деп жатат. Эмне үчүн? Анткени мындай адамдар баардыгын коротушат. Жумушунан тапканын, мурасын өзүнө жана денелик кумарларына жумшайт. Анткени ал өлүп калса, байлыгын өзү менен кошо алып кете албайт да. А эгер ал бул байлыгын асмандагы банкка салса, өзү менен чогуу алып кете алмак да, чынбы? Сенин башкаларга бергениң чынында сеники болот. Бала муштумун түйүп төрөлгөнү жашоодон баардыгын алгысы келгенин билдирет. Бирок адам качан өлгөндө алакандары ачылып калганы, карагылачы, мен эч нерсе алып кете албайм дегени деп дагы айтып жүрөт. Эгер жогорудагы аятыбызды кайталай турган болсок, акчаны сүйүүдөн оолак болуп, колуңарда барына каниет кылгыла дейт. Каниет кылуу ыраазы болуу дегенди билдирет. Кудай биз каалаган нерсенин баарын сатып алганыбыздан кийин ыраазы болгула деген жок. Эгер мен колумда болгон нерсеге ыраазы болгонго үйрөнсөм, дагы көбүрөөк алууну, жакшыраагына ээ болууну эңсөөдөн кутулам. Бирок ыраазы болуунун чеги кайсы жерде? Биз үчүн канча болгондо жетиштүү болот? Биз көбөйгөн сайын дагы да көбүрөөк болушун каалайбыз, чынбы? А балким ар кимдин өзүнө тиешелүү ченеми бардыр? Жок. Ыйык Инжил китебинде Кудайдын элчиси мындай деп жазган: жер тамагыбыз, кийер кийимибиз бар болсо, ошого каниет кылалы. Угарман, ушул нерселерди угуп жатып, бир аз каршы болгонубузду өзүбүз байкап жатсак керек. Бирок Кудай сөзү бул суроого мындан башка жооп бербейт. Эгер ыраазы болушум үчүн мага дагы бир аз байлык керек болуп жатса, анда мени ач көздүк толугу менен ээлеп алган. Эгер биз жер тамагыбыз, кийер кийимибиз бар экенине ыраазы болбосок, анда жүрөгүбүз тойбос жүрөк. Биз адатта бизге керектүүдөн көп нерсени эңсейбиз. Бул баюу каалоосу эмне? Бул каалоо адамды туңгуюкка такап, жок кылып жибериши да мүмкүн. Эгер адам бул кумардан эркин болуп, колунда болгон нерсеге каниет кылып, Кудай кам көрөрүнө ишенип, муктаждарга жардам берүү менен байлыгын асманга чогултат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Анда акчага байланыштуу көйгөй келип чыгабы? Менимче жок. Эмне үчүн? Анткени акча көйгөйү банктагы эсеп кысабыбыз же капчыгыбыздын калыңдыгына байланыштуу эмес, биздин жүрөккө байланыштуу. Биздин жүрөгүбүздөгү эсеп кысапка байланыштуу. Кеп биздин айлыкта, бюджетте эмес. Албетте мунун баары маанилүү деңизчи. Бирок акыры көйгөй биздин чөнтөктө эмес, жүрөгүбүздө. Эгер биздин жүрөк Кудайдын сүйүүсүнө толгон болсо, ал бизге зыккым болбоого же акча жандуу болбогонго күч берет. Албетте, биз муну менен үңкүрдө жашап, эч нерсе сатып албай, колуңарда болгонго аяр мамиле кылбагыла дегибиз келген жок. Негизгиси мен Кудай буйруп жаткан ырыскым мага жетиштүү экенин, толук ыраазы болууну андан гана таба аларымды түшүнүшүм керек. Кудай мындай дейт: сенин байлыгың бул каниет кылганың.
акча көйгөйүн айлыкты көбөйтүү менен же банктагы эсеп кысабың менен чечүүгө мүмкүн эмес. Ал үчүн жүрөгүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Бир жолу жыйындын жетекчиси досун үйүндөгү чакан китепканасын көрүп кетүүгө чакырат. Таң калыштуусу текчеде китептер эмес, кожоюндун эсеп кысабы жазылган дептерчелердин жыйындысы экен. Ал 40 жыл ичинде Кудайдан алганын жана Кудайга бергенин жазып жүрүптүр. Мен Кудай эч качан карыз болбостугун түшүндүм дейт ал. Мен канча көп берсем, Кудай мага жооп кылып, андан да көп берет. Анан ал кирешесин көрсөтөт. Сөзүбүздүн акырында Кудай сөзүнө дагы бир рет кайрыла кетсек. Аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. Кыйын алып же аргас болуу эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Ар дайым бардык нерсеңер жетиштүү болуп, жакшы иштерге бай болушуңар үчүн силерди ар кандай жакшы нерселерге байытууга Кудайдын кудурети жетет. Ыйык жазууда жакырларга марттык менен таратып берди. Анын адилеттиги түбөлүк болот деп жазылган. Кудай адамдын өмүрүнө кайдыгер эмес. Алардын сураныштарына көңүл бөлбөй койбойт. Ошондуктан эгер кайсы бир муктаждыгыбыз бар болсо, биз айт электен мурун эле аны билет. Бирок биз андан сурап, ал эми андан алгандан кийин кубанычка толуп, ага ыраазы болушубузду каалайт. Ыйык жазууда акчаны сүйүүдөн оолак болуп, колуңарда барына каниет кылгыла деген аяттан сырткары Кудай адамдардын муктаждыгын биле турганын, ал адамдарды азыктандырып кийиндирерин дагы айткан. Келиңиздер, ошол аяттарды окуп алалы. Ошондуктан силерге айтаарым: эмне ичип, эмне жейбиз деп, жаныңар үчүн эмне кийебиз деп, денеңер үчүн түйшүк тартпагыла. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене кымбат эмеспи? Асмандагы канаттууларды карагылачы. Алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы таңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Кимиңер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыкана койстура аласыңар. Кийим үчүн эмнеге түйшүк тартасыңар? Таладагы лелия гүлдөрүн кантип өсүп жатканын карагылачы. Алар эгин экпейт, жиби ийрбейт. Бирок силерге айтып коеюн, атүгүл атак даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес. Бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо от коргутула турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишеним аздар. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне ичебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарына мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өз үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. Ошентип каражат маселеси үй бүлөлөрдө кезиге турган эң чоң көйгөйлөрдүн бири болгондуктан, ар бир үй бүлө бул суроодо ыйык жазууда жазылган принциптерди изилдеп, аларды үй бүлөлүк жашоолоруна кабыл алышса жакшы болот. Биринчиси, акчаны сүйүүдөн оолак болуп, колуңарда барына каниет кылгыла. Экинчиси, аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. Кыйын алып же аргас болуу эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүл менен берген адамды сүйөт. Тактап айтканда, берешен адамды Кудай сүйөт. Үчүнчүсү, баарына мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өз үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. Ошентип бул принциптер көптөгөн кылымдар бою адамдардын, жубайлардын жашоосунда сыналып, жакшы натыйжа берип келе жаткан принциптер болуп саналат. Анткени Кудайдын сөзү ар бир көйгөйгө оригиналдуу, утушта калбай турган кеңеш берет. Болгон аны кабыл алып, өз жашооңду аткарып баштоо керек. Бир Кудайга ишенбеген эле адам Кудай сөзүндөгү баардык кирешеңдин 1/10 бөлүгүн Кудайга бер, Кудайдыкын уурдаба деген сөзүн угуп калып, өз кирешесинин 1/10 бөлүгүн берип баштайт. Анын кирешеси көп болгондуктан, анын 10-дугу дагы оңой эмес акча каражаты болор эле. Бирок ал ошого карабай, бул аятты жашоосунда аткарууну чечет. Ошентип анын кирешеси төмөндөбөй эле өскөнүн көрүп, жогорудагы насаатчы айткандай, Кудай эч бир адамга карыз болуп калбай тургандыгы тууралуу айткан. Ал адам канчалык көп берсе, ошончалык ага да бериле тургандыгын өз башында сынап көргөн. Кудай сөзү баюуга болгон каалоону жактабайт, бирок ошол эле учурда жалкоолукту дагы жактабайт. Адам чын дилинен эмгектенип, эмгегинин жемишин көрүп жатса,
бул Кудайдын батасы деп айтат. Андыктан акчаны сүйүү, баюуну каалоо кумарынан жана жалкоолуктан оолактап, колубузда болгонуна ыраазы болуп, тапкан кирешебиздин Кудайга тийиштүүсүн Кудайга берип, адамдарга жардам берүүгө колубуз ачык болсо, биздин көйгөйлөрүбүз дагы чечилет. Жубайлар өздөрүн жана алардын тапкан кирешесин деги эле колунда болгонун баарын Кудайдын ырайым менен алып жаткандыктарын түшүнүп, ага ыраазычылык билдиришсе, көптөгөн суроолор өзүнөн өзү эле чечилип калат. Жубайлардын биринде коротуучулук кумары, ал эми экинчисинде ашыкча үнөмчүлдүк. Кудайга ишенбестик бар болсо, анда мындай үй бүлөлөрдө талаш тартыш түгөнбөйт. Бул эки чектен чыккандыкты жубайлар Кудайга сыйынуу аркылуу жөнгө салгандары туура болот. Коротуучулук кумарына берилген жубай өзүнүн бул кемчилигин токтотушу үчүн ал жашоосун эреттеп, керек жок нерселерди сатып алганын колго алышы керек. Мындай адамдарга америкалык жазуучу аял кеңеш берет. Мындай алсыздыгы бар адамдар сатып түгөтүү деген жазууну көргөндө эле ойлонбостон ошол буюмдарга ээ болууну каалай башташат. Ал үчүн сиз сатып түгөтүүдө турган товарды жакшылап изилдесеңиз, аны алуунун кажети жок экенин түшүнөсүз. Мисалы, сатып түгөтүүдө турган товар канчалык пайыз арзандатылган. Кээ бирде чоң жарнак менен жазылган сатып түгөтүү деген жазуунун астында ал товар абдан аз акчага гана арзандатылганын байкайсыз. Бирок ал сатып түгөтүү деген чоң жазуунун астында коюлуп калгандыктан аны сатып алуучулар ойлонбостон алып кете беришет. Экинчиден, ар дайым дүкөнгө бараарда өзүңүзгө өтө зарыл буюмдардын же азык-түлүктүн тизмесин жазып алыңыз. Ал күнү так тизмекте жазылган гана нерселерди алыңыз. Башкаларын каалап турсаңыз дагы өзүңүзгө жок деңиз. Дагы бир пайдалуу кеңеш, дүкөндөн топтоп алган оокаттарыңызды кассага келер алдында дагы бир ирет карап сындап чыгыңыз. Кээ бирде тез бузулуучу же кайталанган буюмдарды өзүбүз байкабай эле алып алганыбызды көрөбүз. Ушундай ыкма көптөгөн жубайларга үнөмдөөгө жакшы өргө түзгөн. Жана эң негизгиси, эгер сиз коротконду абдан жакшы көргөн адам болсоңуз, бир адамдын алдында көбүнчө жолдошуңуздун астында сиздин акчаны кандай колдонуп жатканыңызды көзөмөлдөп турушун суранып, аны укканды үйрөнүңүз. Тактап айтканда, адам бир адамдын алдында отчет берип турбаса, ал дайынсыз коротуп же ысырап кылууга ыктуу болот. Ал эми угарман, сиз өтө ашыкча үнөмдөгөн адам болсоңуз, анда бул үнөмчүлдүктүн түпкү маңызына сүңгүп кирип көрүңүз. Көптөгөн адамдар бала кезинде бир нерсеге жетишпей кандайдыр бир кыйынчылыкты көргөн болсо, кийин чоңоюп, иши оңолгондо, жакшы жумушта иштеп турган убакытта деле ошол балалык сезим менен жетектелип жашай беришет экен. Алар эртең кокус жумуштан айрылсам же дагы бир нерсе болуп кетсе, кайрадан ошондой жетишпей жашап калам деп корккондуктан акча топтой беришет экен. Ошондой жашоо менен өздөрүн жана жакындарын кыйнап коюшат экен. Бул эртеңки күн үчүн ашыкча түйшүк тартуу биринчи категориядагы ашыкча короткон адамдар сыяктуу эле начар адат болуп калат. Бул адамдар дагы Кудайдын сөзү менен өздөрүнүн акчага болгон мамилесин оңдоштору керек. Жогоруда окуган Кудай сөзүндөгү аяттарыбызда биз эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла, эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат деп окудук. Тескеринче бизге багыт берип, баарынан мурда асман патшачылыгын издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет деп кеңеш берет. Ошондой эле Кудай мен силерди калтырбайм жана таштабайм деп ыйык жазууда бир нече ирет убада берген. Ал эми ашыкча үнөмчүл адамдар Кудайга болгон ишенимди өстүрүп, бүгүнкү күн менен жашаганды үйрөнүштөрү керек. Ыйык жазууда дагы бүгүнкү күндү Кудай жаратты, ошондуктан кубаналы жана шаттаналы деп жазылат. Бул адамдар дагы Кудайга сыйынып, ага эртеңки күнүн тапшыра билгенди үйрөтүүсүн жана ар бир күн менен кубанып жашаганды үйрөнүшүн сураныштар керек. Ошентип үй бүлөдө акча каражатын туура колдонууну үйрөнүүгө Кудайым ар бир үй бүлөгө батасын берсин деген жакшы каалоо менен биз бүгүнкү уктуруубузду жыйынтыктап жатабыз. Кудайыбыз ар бирибизди жалгасын.